Саламаттык сактоо министрлиги медициналык багытта билим берген 23 окуу жайдын 17си жабылаарын айтты. Медициналык билим берүү бизнеске айланып калгандыктан Алымкадыр Бейшеналиев тармакты реформалоого киришүүдө. Министр ар бир окуу жайды жеке өзү текшерип чыккан. Азырынча төмөндөгү 17 окуу жай базасын жаңылабаса жабылышы мүмкүн. Адам университети, Эл аралык Ала Тоо университети, Саткынбай Тентишев атындагы Азия медициналык институту, Эл аралык жогорку медициналык мектеп, Кыргызстан Эл аралык университети, Салымбеков атындагы университет, Авиценна Эл аралык медициналык институтунун жогорку кесиптик билим берүү мекемеси, Эл аралык медициналык университети, Эл аралык медициналык университет, Роyal Метрополитен университети, ABS академиясы, ABC академиясы, Эл аралык медицина жана илим университети, Эл аралык илим жана бизнес университети, Бишкек Эл аралык медициналык институту мекемеси, Илим изилдөө медициналык социалдык институту, Кыргызстан медициналык стоматологиялык институту, Ош Эл аралык медициналык университети. Мындан сырткары Улуттук университеттин жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультеттери жабылаары айтылууда. Ишмердүүлүгү токтотулган окуу жайлардын студенттери талапка жооп берген окуу жайларга которулат. Чет өлкөдөн келген студенттер үчүн окуу акысы 100 000 сомдун тегерегинде. Алардын көпчүлүгү ортомчу фирмалар аркылуу тапшырат. Пайда табууга ыктаган жеке менчик медициналык окуу жайлардын артында олигархтар, депутат, мурдагы министрге чейинки адамдар бар. Мындан улам айтылып жаткан реформаны ишке ашыруу оңойго турбайт. Бул эми бардыгы эле эмес, бирок ошолордун 80% орто билим берүү тармагында өтө начар. Эми тармбасын мугалимдер окутуп аткан. Мен аларды түшүнөм, бирок баары бир буну ошол биздин министрибиз азыр жакшы киришип атат. Мен андан туура ушуну колдойм. Мен өкүнүп эле жүрчү элем да ошолорду көрүп алып, эми бул эмне болот экен булар? Оңдолор экен деп 10 жылдап калды, 5-10 жылдан бери ушундай шартта келет азыр. Тилекке каршы оңдолбой атат да. Тасмада Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медициналык факультетинин анатомия бөлүмү, мындан сырткары окуу жайдын клиникалык ооруканасы бар. Саламаттык сактоо министрлиги дал ушул гистология, өлүккана, анатомия бөлүмдөрү, клиникалык базасы болушун талап кылууда. Мындай талаптар өлкөдө 3 гана окуу жайда, медициналык академияда, Ош МУда жана Кыргыз-Орус Славян университетинде бар экендиги айтылууда. Өзү талап боюнча ар бир медициналык окуу жайдын өзүнүн клиникалык базасы болуш керек. Ошолорду эске алып дагы ошо университет ушундай базаны түзүп ишке киргизди. Мен билишимче көпчүлүк медициналык окуу жайларда мындай базалар азыркы учурда Кыргызстанда жок. Мыйзам боюнча окуу жайларга лицензияны билим берүү министрлиги гана бере алат. Окуу жай 3 жолу талапты бузганда гана жогорку сот аркылуу лицензиясынан ажыратылат деп жазылган. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги баштаган реформаны билим берүү министрлиги дагы колдоого алышы керек. Өлкөдө бир эле медициналык билим эмес, бардык жогорку окуу жайлар реформага муктаж экени айтылып келет. Ал жерде окуу биринчи катарда эмес, ошол окуп аткан студенттин контрагын же болбосо келишимдик акысын алып калуу биринчи орунга чыгып кетти да. Мындай жогорку окуу жайлар бардыгында бар. Бир гана Улуттук университетте же болбосо медициналык академияда деп айта албайм. Бардык жогорку окуу жайлары бизнес мекемелерине айланып калган. Эң иреде билим берилиши керек. Билим берилбесе эгерде ал канчалык контракт төлөп атат, бул экинчи планга ыргыш керек да. Өткөн жылдын ноябрь айында министрлер кабинети медициналык кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүнү токтоткон. Мораторий 2023 жылдын 1 январына чейин киргизилген. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.